Кыргызстанда Мирбек Атайбековдун үн жаздыруучу студиясы абдан сапаттуу, эл аралык стандартка жооп берет деп укчубуз. Андыктан студиядан маек куралы деген Мирбектин сунушу бизге да жакты. Учурдун хитерлары жаралып жаткан студиясы менен таанышканча Ырчы мырзанын жакында болуп өткөн концертиндеги кызыктар, талкууга түшкөн кливи жана башка темада кеп кылдык. Азыр концерт койсоң эл келбейт деп ырчылар көп капа болушат. Бирок дагы деле толтура элди чогултууга мүмкүн экенине концертиңде күбө болдук. Концерт кандай өттү? Бишкекте ушул жеке концертибиз ушул 15ке жакын концерт койдук, сольный концерттен. Бул эң биринчи биздин ийгиликтүү концертибиз деп айтсак болот. Буга чейинки концерттерибиз түшкөн каражаттын баарын биз ошол чыгашаларды жапчык. Бунусунда өзүбүз дагы кичине акча тапканга жакшы шарт болду. Андан тышкары бул концерттен да көп адамдар дагы жакшы иштеп алды деп айтсам болот. Реализаторлордон баштап, ошол музыканттардан баштап, ошол бүт эле катышкан адамдардын баардыгы, ошол жакта арендага койгон, звук, свет койгон адамдардан баштап баардыгы тең көңүлү ток калды деп айтсам болот да. Анан командада чынын айтсам 100 эмес, бирок 50ден ашык киши иштеди. Ошол организаторлор, музыканттар, ошол баардык иштеген балдарга рахмат. Ошол жакшы болду деп айтсам болот. Спорт ордосу жандуу концерт койгонго ыңгайсыз дешет. Ошол нерсе сага байкалдыбы? Негизинен мен ойлоп атам, эмкисинде мен филармонияга эле берем го. Же болбосо башка жаңы зал курулса, же болбосо башка залдарды караштырабыз го. Бунусунда мен окончательно түшүндүм. Ушул спорт ордосу негизи спортко эле ылайыктуу экенине түшүндүм да, билдим. Себептен канчалык жакшы аппаратура койбосок да, канчалык жакшы ырдабасак дагы баары бир акустиканын ролу аябай чоң ойнойт экен. Ырчылар кантип көпкө чейин сахнада кармалса болот деп ойлойсуң? Негизи ырчыларга жоопкерчилик керек. Адамдарды ушул уят кылбаш керек, өз убактысына барыш керек, айткан сөзүнө туруш керек. Ушул сапаттары болсо, анан талант болсо, анан өз чыгармачылыгын сүйсө, ошол ийгилик деп ойлойм да. Анан эң негизгиси бул репертуар. Ошол репертуарды туура тандап, анан бир эле агымда, бир эле окшош ырларды жаза бербеш керек да. Ар кандай музыка деген ушунчалык кенен, музыкада канча деген жанрлар бар, канча деген стилдер бар, канча деген мына ар кандай темалар бар. Жаратылыш жөнүндө да, сүй жөнүндө да, ыйман жөнүндө да толтура темалар бар. Ошол ар кайсысын тандап өзгөртүп туруш керек да. Чыгармачылык менен үй бүлөнү бир алып кетүү кыйын дешет. Ошол чынбы? Үй бүлөлүү болгондон кийин наоборот убактым көбөйдү да. Себеп дегенде үй бүлөгө эмне? Кечинде келесиң, тамагың бар даяр, үйдө отурасың, эс аласың. Эртең менен турасың, балаң садикке апарасың, анан эрте турганга дагы жакшы бир шарт болуп калат. Калган иштериңди да бүтүрүп аласың. Мурда деген бойдок кезде биз көчөлөп эле жүрчүк да. Көчөлөп эле түштөгө чейин уктап, анан шашпай каалаган жагыбызга барчык. Ошентип убакыт наоборот тар болуп калчу да. Үйлөнгөндөн кийин менин оюмча тескерисинче убакыт көп болуп калды. Убакыт сааты менен. Өз убактысы менен. Кээде унутуп калсаң, аялың тургузуп бияка барышың керек деп эстетип турат. Концертиңде жубайың Мээримге сюрприз жасап сахнага жетелеп чыктың. Бул пландуу иш беле же сахнадан келген идеябы? Мондой болду, ачыгын айтайын. Мен сүйөм сениге бий кое албай калгам да, жетишпей калгам. Анан ал жерде ырдайсың, бирок проигрыштар узун да, көп. Анан проигрыштарда койт эмне кылам деп, анан ошол бийчилерди суранганмын. Ошондо өзүнүн постановкабыз бар болчу да. Мен ырдаганда ушундай бир
ортодо туруп проигрыштарда бийлеп ушундай постановкалар бар болчу. Алар бичилер жок, мындай өзүм жалгыз кылсам мындай күлкүнчтүү эле көрүнүп калмак болчу да. Анан кийин съемка башталып, ошол бичилер чыкпай калдыбы, же ага чейинки ырымда да чыкпай калды бичилер. Арт жакта бир сүйлөшүп атып, дагы убакыт бар деп атып, ошо пропускать этип жетишип чыга албай калышты бичилерчи. А мен да эмне жок бичилер, улам артты карап коем, бичилерим жок да. Эмне болду деп бир сыйра жиним келип атат ичименчи. Анан мынтип туруп тиякта карасам, сол жагымда мээрим отуруптур. Анан кийин мээримди бара алып чыктым. Ошондо сразу эле ошо сахнадан ой кетти да. Ойдо жок болчу. Ойдо жок. Анан сахнадан алып чыгып, элдин баары кол чабып, аябай сонун эң концерттин наоборот ошол эң эле өзгөчөлүгү болду деп айтсам болот да. Кийин дагы бүткөндөн да көбү жакшы комментарийлар жазып, мен баарын окуп чыктым, аябай мага жагымдуу болду. Анан экинчи күнү деген мээрим жакшы эле даярданып чыкты, бирок сен айтып коет белең да атайын жасанып, анан мен айттым, сен кечээ мисалы жасанбай чыктың, бүгүн өтө эле жасанып алсаң да не болуп калат, кичине мындай среднийраак эле кийинчи деп сурангандан средний эле кийинип барган. Бирок постановка баары беркине күтүлбөгөн нерсеге жетпейт экен да. Элдин талкуусуна түшкөн казак ырчысы Камшат Жолдубаева менен аткарган «Тыңда мени» аттуу ырынын клибине токтололу. Дуэт кандайча жаралып калды? Негизинен мага WhatsApp'ка ошо Камшат өзү SMS жазып калды. Менин атым Камшат Жолдубаева болот. Казакстандын анчысымын. Жакшы ырлар болсо мага ылайыктуу барбы деп. Ошол ал аякта көбүнчө менин баягы ырчы эмес, ошо жакшы ырлар чыгарат деп билишет. Анан ошо 50ге жакын ырлар которулуп калды казакча. Анан бир ырды ошол дуэт ырдаганга туура көрдүк. Өзү дагы адам катары дагы абдан жакшы кыз экен. Чыныгы казактын кызы деп айтсак болот. Ошо биздин үй бүлөбүзгө жакты, өтө жөнөкөй экен. Каприздүү эмес, башка айрым ырчыларга салыштырмалуу. Анан ошо иштегенге жакшы эле бизге ыңгайлуу болду деп айтсак болот. Клип тууралуу айтып кетсек, бул клипте ошол Ернар деген белгилүү клипмейкер тартты, режиссер. Ал өзү ошо Казакстан номер 1 режиссерлордун бири деп айтсак болот. Биз да өзүбүз да көптөн бери тарттыргыбыз келип жүргөн. Себептен аябай сапаттуу тартышат. Анан сюжетти ошолор айтышты, өзлөрү придумать этишти. Алар дагы ушундай бир түрдүү клиптерден тажашыптыр. Анан ушундай өзгөчөлүк кылалы, элдерге дагы кичине кызыктуу болсун, кичине обсуждение болсун деп сунуштап калып, ошондой клиптер тартканга биз дагы туура көрдүк. Көбүнчө ошо чыгымды ошол Казакстан тараптан болду. Мен тараптан көбүнчө ошол ыр жагынан, аудио жагынан ошол ал жагын өзүм көтөрдүм. Казактар менен тыгыз иштешип, ортодогу айырмачылыктарды байкасаң керек. Чынын айтсак, баягы Украинадан көп специалисттер келип, ошо жакшы школа коюп кетиптир да. Жакшы техникаларды көрсөтүп, жакшы үйрөнүшүп алыптыр алар клип тартканда. Кадимкидей эле площадкада бир 50 чактуу адамдар жүрдү. Бир КАМАЗ свет келди, 2-3 камералар келди. Тиягынан каскадерлор жүрөт, биягынан актерлор жүрөт. Ушул эле чоң эле бир городок болуп калды да. Анан бир четти көрүп алып таң калдык. Анан режиссерлор аякта аябай эме экен. Аларды кудай көрүшөт экен да. Алар айтты, ошону кылышат экен ырчылар. Мисалы биз бияктан бир нерсе жакпаса, брат, койчу деп мындай брат деп эле сүйлөшөбүз да, мындай. Өзүбүздүн эле досторубуз тартат да. Мен муну кийбей эле койчу. Алар мисалы розовый көйнөк кийесиң, болду. Чачың боесуң десе боешот экен. Розовый көйнөк кийесиң десе кийишет экен, аткарышат экен да. Бирок ошого жараша жакшы бир продукт чыгарышат экен. Жакында Орусиялык белгилүү радиодо сенин ырың жаңырыптыр. Ошол тууралууда айта кетсең. Жакында ошо Бригада У передачасынан Москвадан менин ырым жаңырды. Мен өзүм укпай калдым. Мага ошо Дагестандан дагестанец бир досум чалды. Анан кийин Иркутсктан чалды. Москвадан дагы достор чалып
куттуктады да. Анан мен ишенген жокмун кантип эле деп. Анан бул жерден Алина Баженова деген досубуз бар. Андан сурандым, атайын анан видеону, аудиосун жөнөттү бизге. Угуп алып аябай сүйүндүм деп айтсам болот. Эмнеге толтурууларым бар, ошонун арасынан арпанын алатоосун тандаганда таң калдым. Мен дагы бир жолу чоң бир мага стимул болду, чоң бир дагы жаңы бир максат болду деп айтсам болот. Ушул чыгыш Западтын кайрыктары эмес, ошо кыргыздын өзүбүздүн гана музыкабызды эгерде ушундай жакшы бир жаңы обработкада заманбап музыкага айкалыштырып чыгарсак, башка эл үчүн бул экзотикадай эле угулат экен да, өзгөчөлүк угулат экен. Ошол жерде деле айтышып атат, эчтекесин сөзүнүн маанисин түшүнгөн жокмун, бирок аябай сонун экен деп. Кээ бирлер шорпо ичким келип атат. Кээ бирлер ушундай ар кандай СМСтерди ошо огуп айтышты да, ошол жерде диджейлер, виджейлер. Анан жаңы бир ойлор кетти. Ошол кыргыздын эле кайрыктарынан жаңы болобу, эски болобу жаңыртып ушу дүйнөгө чыгарсак деген бир чоң кыялдар бар. Өрчү Бек Исраиловго да продюсерлик кылып баштапсың. Бектин өзүнүн талантын ачыш керек. Өзүнө да мүмкүнчүлүк бериш керек да. Анын дагы өзүнүн бир жакшы ыкмалары, методдору бар. Бул жерден ошол Бекти мен профессионал ырчы катары жакшы билем. Ал менен мага иштеш өтө жеңил болот деп ойлойм, буюрса. Супер KG телекөрүүчүлөрү, баарыңыздарга салам айтамын. Убактыңыздарды бөлүп, мени көрүп, угуп жатканыңыздарга терең ыраазычылыгымды билдиремин. Көбүнчө чет жактагылар да көп угат. Ошол чет жактагы биздин мекендештерибизге ийгилик каалаймын. Бардык иштериңиздерге ийгилик, ошол чың ден соолукта болуңуздар, оорубаңыздар. Кудай кааласа сиздер жакка да барып турабыз.